Уранга көңүл бурулушу керек. Казакстанда атомдук энергетиканы өнүктүрүүгө мезгил менен кызыгуу токтоп кала турган. Сизди улантууга эмне түрткү берди? Адамдарга Казакстан дүйнө жүзүндө алдыңкы орунда болгон деп айтсаң эч ким ишенбейт. Референдумга коюлганда мен коркконмун. Да, выносили этот вопрос на референдум. ВИА чын эле кымбатка түшөбү? Эгер чын эле эсептеп көрсөңүз, ВИА кымбат рахат. Ал эми финансылык модель түшүнүктүүбү азырынча. Демек биз айтып жатабыз, технологияны акча менен кошо алып келиңиздер. Качан чындап эле атомдук электр станциясын куруу башталат? Ну, нам говорят, давайте. Бизге тездетели дешет, бирок айрым учурларда тездетпей баарын туура жана жакшы кылып жасоо керек. Тимур Жантикин, Казакстан атомдук электр станциялары ЖЧКсынын башкы мүдүрү жана кесиби боюнча жана жүрөгү менен атомчу физик. Ал өз карьерасын Казакстан Илимдер академиясынын ядролук физика институтунда баштаган. Көп жылдан кийин дал ушул кишинин жетекчилиги астында өлкөбүздө АЭС курууга даярдык башталган. Мунун баары референдумга чейин эле болгон. Тимур Муфтахович, саламатсызбы? Убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат. Алгач жакынкы күндөрдүн жаңылыгына пикириңизди билгим келет. Жалган Куран айынын 18-нде Казакстандын президенти атомдук энергетика боюнча атайын агенттигин түзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Сиз ушул тармакка өмүр бою кызмат кылып келе жаткан адам катары бул окуяны кандай баалайсыз? Бул кайсы тенденцияны көрсөтөт? Какие тенденции вы в этом видите? Ну, я думаю, что как раз это отражает, во-первых, был референдум. То есть люди... Менимче бул мына ошол. Биринчиден референдум болду. Энергетики, но... Ал атомдук энергетиканы өнүктүрүүгө ачык колдоо көрсөткөн. То есть... Андан кийин болсо ядролук кластерди түзүү жөнүндө айтылды. Бизде чындыгында ядролук технологиялар абдан көп. Алар Казакстанда өнүгүп жатат. Например, институт ядерной физики. Мисалы, ядролук медицинаны эле алалы. Для... Ядролук физика институту ар кандай тармактар үчүн көптөгөн продукцияларды чыгарат жана изотоптук продукциясын экспорт кылат. Улуттук ядролук борбор болсо, ал тек гана полигон маселелери боюнча эмес, башка өлкөлөрдүн жана компаниялардын атомдук коопсуздугуна байланыштуу буйрутмаларын да аткарат. Обеспечение безопасности атомной энергетики. Ну, то есть... Бул окуяны жаңы этап катары кабыл алууга болобу же чындыгында эле ядролук энергетикага жана энергияга өлкө жаңы дем менен киришти деп айтууга негиз барбы? Каким-то новым воодушевлением, что ли? Ооба, дагы эле бул референдум менен байланыштуу. Референдум жарыяланганда бул дагы элдин маанайын түшүнүү үчүн жасалган. Башкача айтканда, бул тармак өлкөдө кантип кабыл алынып жатканын билүү үчүн. Позитивдүү жыйынтык көрсөткөндөй, эл бул тармакты жакшы кабыл алууда. Азыр болсо иш жүзүндө кадамдар жасалып жатат. Демек, атом тармагы ушундай деңгээлге жетти. Ага бардык элементтерин координация кылган атайын профилдүү агенттик керек болуп калды. Все ее элементы. Да. Ооба, жана балким бул агенттик түзүү орто аралык кадам деп ойлойм. Промежуточный шаг. Мен муну мындайча түшүнөм. Маселе жаралды. Эми көңүлдү ушул жакка топтоп тездетилген темп менен өнүктүрүүнү башташ керек. Кийин бул машина кыймылга келип, иш жүрүп кеткенден кийин баары мамлекеттик кадимки органдарга, өкмөттүн деңгээлине өтөт. То есть в правительстве. Анда бүгүн сиз менен жалпы Казакстандын атом энергетикасы эмнеден турат жана анын келечектеги өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөйлөшөлү. Ну и какие у нее перспективы для развития в будущем? Макул сөйлөшөлү. Тимур Муфтахович, азыркы тапта сиз жетектеп жаткан компаниянын ишмердүүлүгүнөн баштайлы. Бул компания Казакстан Республикасынын аймагында АЭС куруу боюнча биринчи кезектеги иш чараларынын пайдасына ылайык түзүлгөн, бирок ал 2014-жылы болгон. Эл арасында болсо АЭС куруу тууралуу сөз абдан жакын деле башталды деген түшүнүк бар. Ошондо ушул аралыкта компания эмне менен алектенип келди? Компания все это время? Компания пришла в 2018 году, к этому времени уже. Компания 2018-жылы түз эле ишке кирди. В 2016 году я Ага чейин ал Казатомпромдун курамында болгон. деятельность в этой компании. 2016-жылы аны Казатомпромго өткөрүп беришкен. Понял, что особой деятельности. Менин ишим ошол Казатомпромдо башталган. 2018-жылга чейин мен түшүнгөндөй анча активдүү иш болгон эмес. Компания түзүлгөн, бирок атом энергетикасын өнүктүрүүгө кызыгуу азайып кеткен окшойт.
выполнили работы 2018 болсо бул иштер кайра жанданды. в атомной станции. Биз балдар менен бирге биринчи атомдук станцияны куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин даярдадык. Я исследовал возможности Бул алдын ала долбоорлуу иштери болчу. районах. Чоң ишти улуттук ядролук борбор жасады. Алар атомдук станция куруунун мүмкүнчүлүгүн 2 райондо изилдешти. Чыгышта Курчатов шаарына жакын жерде жана Балхаш көлүнүн жийигинде. Работы были выполнены, оба района. Бул 2 аймак премьер-министрдин буйругунда көрсөтүлгөн. Документы Жыл аягына чейин иштер өткөрүлдү. 2 аймак тең АЭС курууга ылайыктуу деп табылды. рекомендательного характера международного агентства. Изилдөөдө Казакстандын тиешелүү нормативдик документтери жана МАГАТЭнин сунуштоочу мүнөздөгү документтери каралды. И правительство Бул маалыматтар өкмөткө сунушталып жактырылды. Андан соң өкмөт бизден көз карандысыз экспертиза өткөрүүнү суранды. Аны Жапон тарап өткөрдү. японские товарищи, тот и Тендердин Жапон атомдук электр компаниясы жана Marubeni Utility Services түзгөн консорциум утуп алган. консорциум. И Алар биздин ыкмаларды, жыйынтыктарды чыгарган корутундубузду карап чыгып, негизинен баарын ырасташты. в общем-то, подтвердили. И подтвердили. А вот то, о чем Сиз айтып жаткан бул окуялар кайсы жылдарда болгон? Бул 2018-2019 жылдар болгон. Демек 2019 жыл. Бирок 2021 жылы президент өзүнүн кайрылуусунда АЭС куруу тууралуу айткан. Ага чейин эмне болуп жаткан эле? До мы, значит, вот в 2019 году опять темп снизился. И, можно сказать, 2019 жылы темп кайра басаңдап калды. Өкмөттүн атомдук энергетиканы өнүктүрүүгө болгон кызыгуусу азайды десек болот. мы начали эту работу. Бирок биз болсо ишти баштап алган соң жөн эле отура бербейли деп маркетингдик процедураларды өткөрдүк. Запросы Башкача айтканда, технологиялар жана баалар боюнча дүйнөдөгү алдыңкы атом станцияларын куруп жаткан компаниялардан техника коммерциялык сунуштарды сурадык. по строительству атомных станций. Америкалык Westinghouse компаниясынан сырткары баарынан жооп келди. В общем, Бул сунуштардын негизинде биринчи жолу кайсы станциялар Казакстанда курууга ылайыктуу экендигин алдын ала баштадык. Биз 13 долбоорду карадык. в Казахстане. Андан кийин энергетика министрлиги менен бирге критерийлерди түзүп, Казакстан үчүн эң ылайыктуу деп табылган 4 компаниянын 4 долбоордун шорт-листин түздүк. 4 компаний, 4 проектов, которые попали в так называемый шорт-лист, наиболее пригодный для Казахстана. Ал эми азыр сөз болуп жаткан вендорлор ошолорда. Туурабы? Ооба, 2022 жылы бул иштерди кайра жаңыладык. вы говорите, что периодически интерес к Карасаңыз, сиз айтып жатасыз, Казакстанда атомдук энергетиканы өнүктүрүүгө болгон кызыгуу мезгил менен азайып турган. Анын бир толкуну сиз жетектеп жаткан мезгилге туура келген. Сизди ошол учурда улантууга эмне түрткү берди? Бул жасап жаткан иштер, маркетингдик изилдөөлөр, техникалык, экономикалык негиздеме келечекте кереги тиет деген ишеним кандай пайда болду? Же сиз түшүнүп туруп эле бул иш үстөлдө кала берет деп туруп иштей бердиңизби? работали все-таки? Жок, бул иш үстөлдө калат деген ой болгон эмес. Себеби 90-жылдары биринчи долбоор болгон. Ал дагы өкмөттүн чечимине чейин жеткен. Ошондо эле биз айтканбыз. Казакстанда электр энергиясын өндүрүүнү диверсификация кылуу керек деп. Себеби негизинен бизде көмүргө көз карандылык чоң. Ал эми белгилүү сөз бар го. Жумурткаларды бир себетке салба деген. Бизде урандын запасы чоң. Бул негизги энергия булагы. Жалпысынан энергетика боюнча 46% уранга туура келет. Өткөн жылы уран экспорты шарттуу отун түрүндө эсептелгенде биздин жалпы экспорттун 74%-ын түздү. Ал эми нефть болгону 22%. Көмүр мындан да аз. Демек уранга басым жасоо түшүнүктүү эле нерсе. Эгерде биз энергетика тармагын диверсификация кылабыз десек, анда уран өзү эле сунушталып турат. Албетте ооба. Болбосо өнөр жай тармагына келсек, уран казуудан сырткары анда биз бир нече жылдан бери биринчи орунда турабыз. Биздин ядролук отундун циклинде белгилүү кемчиликтер бар. 3 жыл мурун биз отун чогултмаларын экспорттоону баштаганбыз. Бул ошол чыгыш Казакстанда жасалгандарбы? Вот эту всю технологию Да, плюс нужно национальную Ооба, чыгыштагы Калинин шаарынын жанында. Бизде өз отунубуз бар, технология да бар. Улуттук ядролук борбордо иштеп жатат. Алар атом энергетикасынын коопсуздугун негиздөө багытында көптөгөн чет элдик компаниялар менен келишимдерди жүргүзүшөт. Ар түрдүү типтеги реакторлар, ар кандай отун түрлөрү изилденет. Айрыкча аларда уникалдуу иштер бар. Атомдук реактордун бардык компоненттеринин оор кырсыктардагы жүрүм туруму изилденет. Дүйнөдө мындай иштерди аткаралган борборлорду манжа менен санаса болот. Демек бизде технологиялык да, илимий да база бар. Андан тышкары Аккую долбооруна Түркияда 1400дөн ашуун адам иштеп жатат.
Мындан тышкары Аккую долбоору үчүн насосторду чыгарган заводдор да бизде бар. Башкача айтканда, бизде атомдук сектордун компоненттери бар. Секторы есть. А бул адамдарды кайра кайтара алабызбы? Ооба, кайтара алабыз. Биринчи чакырык менен эле, эгер Алматы облустунда станция куруу зарылдыгы жаралса. Негизинен булар биздин балдар. Учурдагы атомдук станция куруу долбоорунун статусу тууралуу угуу абдан кызыктуу болмок. Жер тандалып алынды. Вендорлор белгилүү, 4-тө. Бирок дагы бир чечим бар. Консорциум түзүлөт деп айтылып жатат. Бул азырынча ЖМКларда жарыяланып жаткан маалыматтар. Бирок чын эле азыр кандай иштер жүрүп жатат? Угуу кызыктуу. Такая вот конкретная работа. Ну, что касается... Биздин компанияга келсек, биз азыр 3 аянтта инженердик изилдөөлөрдү жүргүзүүгө даярдык көрүп жатабыз. Бул мыйзам боюнча талап. Алгач өкмөт станция курула турган аймакты аныктайт. Бул былтыр жыл аягында жасалган. Анан ошол аймактын ичинде биз 3 альтернативдүү аянтты карашыбыз керек. Бул жерде геология, геофизика, суу ресурстары жана башка ушул сыяктуу көп параметрлер боюнча изилдөөлөр жүргүзүлөт. Андан кийин негизги аянт тандалып алынып, вендорго, башкача айтканда куруучу тарапка берилет. Ал болсо ошол жерге өзүнүн конкреттүү долбоору боюнча кошумча иштерди жүргүзөт. Кызык, бул жерлер аныкталганда буга чейин эле тандап алынган участоктор болчу да, туурабы? Уже выбраны. Жок. Эмне үчүн азыр так 3-ü, анан алардын ичинен 1-ü тандалат. Бул эрежелер боюнча финансылык модель азырынча түшүнүктүүбү? То есть, в принципе, мы когда разговаривали с этими... Финансылык модель азырынча түшүнүксүз. Биз бул компаниялар менен сүйлөшкөндө албетте каржылоо маселесин көтөргөнбүз. Анткени чын эле көптөгөн долбоорлор туура эмес каржылоодон улам токтоп калган же такыр эле жабылып калган учурлар болгон. Мисалдар көп. Бул жөн гана атомдук энергетикада эмес. Жалпысынан чоң долбоорлордо башынан тартып каржылоо схемасы жакшы ойлонулушу керек. Ошондуктан биз ким кантип акча төлөйт деген суроону дайыма беребиз. Будет деньги платить. Бул суроолорду кимге бердиңиздер? Жеткирүүчүлөргө. Тактап айтканда, технологиясын сунуштагандардын 4-өөнө. Биз аларга технология менен кошо акчаларыңарды да алып келиңиздер деп айтабыз. Бул вендорлордун ичинен тандоо кандайча жүргүзүлөт деп ойлойсуз? Ну, мы... 2022 жылы биз ушул 4 долбоор боюнча техникалык энергетикалык сунуштарды жаңылап чыктык жана алдын ала бир аз анализ жүргүздүк. Ошондой эле тандоо критерийлерин жакшырттык. Бизге бир француз компаниясы жардам берди. Бул инженеринг компаниясы. Көптөгөн атомдук долбоорлор менен иштейт. Ошентип биз долбоорлорду белгилүү бир деңгээлде иргеп чыктык. Бул маалыматты албетте билдиребиз. Бирок биз техникалык жана экономикалык жагын гана карадык. Ал эми саясий факторлор да бар. Бул жашыруун эмес. Акыркы чечимди өкмөт кабыл алат. Все-таки будет за правительством. Когда? Атомдук электр станциясын курууга качан түз эле киришебиз? То есть... Демек, кийинки кадам бул 3 аянтты карап чыгып, салыштырып бүткөн соң бул иштерге 1 жыл кетет. Келерки жылы бул иштерди бүтүрүп, курулуш үчүн 1 аянтты тандайбыз. Ошол убакта тандап алынган вендорду ошол жерге чакырабыз. Ал конкреттүү станциянын долбоору менен ошол аянтка келет. Андан кийин кошумча жаратуучу иштерди жүргүзөт. Эгер баары талапка жооп берсе, анда тиешелүү документтер даярдалат. Айлана чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо жүргүзүлөт. Коопсуздук боюнча баштапкы отчет даярдалат. Мунун баары конкреттүү долбоор үчүн. Предварительный отчет по безопасности это уже... Буга балким дагы жок дегендей 1 жыл кетет го. Ооба, болжол менен 1 жыл. Демек, курулуш башталганга чейин жок дегенде 2 жыл. Ооба. А курулуштун өзү канча убакыт алат? Курулуштун өзү болжол менен 5 жылга созулат. Алгачкы бетон куюлгандан баштап. Бул албетте долбоордон көз каранды. Кээ бирөөлөр тезирээк курат. Айрымдарына көбүрөөк убакыт керек. Бирок орточо эсеп менен 5 жылдай. Мисалы, ушул мөөнөттөрдү шарттуу түрдө айтканда 7 жыл болот экен. Бул сиз үчүн кабыл алынуучу мөөнөтпү? Биз мынчалык күтө алабызбы? Же бир жерден ылдамдатууга аракет кылабызбы? Ускоримся, но, знаете, лучше в некоторых местах... Ылдамдаталы деген сунуштар айтылат, бирок кээ бир учурларда ылдамдатпай баарын туура жана сапаттуу кылып бүтүргөн жакшы. Биринчиден, мамлекеттик экспертиза болот. Бардык документтер кылдат текшерилет. Андан кийин биз өкмөттөн курулушка уруксат берилүүчү токтом алышыбыз керек. Бардык документтердин негизинде өкмөт чечим чыгарат. Эгер оң чечим болсо, анда долбоордук изилдөөдө документтерди даярдалып, курулушу башталат.
Эмне үчүн мунун баары узак, бир жагынан караганда чын эле узак көрүнөт. Вроде бы... Бирок экинчи жагынан караганда атомдук станция 100 жылда иштейт. То есть мы закладываем... Биз кылымга кызмат кылуучу долбоорду баштап жатабыз. Сиз атомдук энергетикага кызыгуу бир тынчыйт кайра жанданып калат деп айттыңыз. Сиздин оюңузча эмнеге андай болот? Эмне үчүн биз бул тармакты туруктуу өнүктүрбөйбүз? Эмне үчүн кызыгуу толкуну менен өзгөрөт? И не развиваем эту отрасль. А почему это происходит волнообразно? Менде да ушундай ой бар. Бул көбүнчө энергетикалык маселелерди канчалык тез чечүү керек болгонуна жараша болот. Азыр биз көмүр менен байланышкан кыйынчылыктарга туш болуп жатабыз. Ошондуктан атомдук энергетиканы өнүктүрүү зарыл болуп калды. Бизде буга негиз бар, потенциал бар. Ошондуктан биз атомдук энергетика багытына бара жатабыз. Бул туура. Ал эми мурда мисалы 90-жылдары мындай чечим кабыл алынган жок. Анткени анда энергетика жагынан көйгөй жок болчу. Көмүр станциялары жакшы иштеп жаткан. Электр энергиясы жетиштүү болчу. Ашыкча да бар эле. Ошондуктан ал убакта энергия өндүрүшүн диверсификациялоо идеясы анчейин кабыл алынган эмес. Бул өтө эле алыс көрүнгөн идея болчу. То есть это настолько далеко было? Ал эми кызык нерсе. Ушул көмүр энергетикасын жеткире албай жаткан тартыштык күтүлгөн нерсеби же күтүлгөндөн эрте келип калдыбы? Чем мы предполагали? Бул күтүлгөн тартыштык болчу. Анткени 2018-жылы биз жайгаштыруу жарактуулугу боюнча изилдөөлөрдөн тышкары жалпы эле өлкөнүн энергетикалык системасынын өнүгүшүн моделдөө боюнча да иштерди заказ кылганбыз. Атомдук станцияны кайсы аймакка коюу керек, качан, кандай кубаттуулукта деген суроолорго жооп алуу үчүн. Ошол моделдер көрсөткөндөй 2030-жылга чейин түштүк аймакта 2,7 гигаваттка чейин электр энергиясынын тартыштыгы болот деп чыккан. Ошондон улам биз макуланда ошол жакка 2 блок атомдук станция курабыз деген чечимге келдик. Ал эми мөөнөттөр боюнча шарттуу айтканда 2020-жылдары тартыштык болот деп алдын ала белгилүү беле. Ооба 2018-жылы эле бул ачык айкын болгон. Бардык модельдер сөзсүз тартыштык болот деп көрсөткөн. Согласны с тем, что станция должна... Ал эми ал референдумда атомдук станцияны курууга макул болгондон кийин компаниянын иши өзгөрдүбү? Кызматкерлердин моралдык духу өзүңүздүкү кандай болду? Ну, хотя бы даже вот в моральном духе ваших сотрудников. И вашим личным. Моралдык дух өтө деле өзгөргөн жок болушу мүмкүн. Бирок биз референдумдун жыйынтыгын күтүп жаткан элек. Ждали результат. Чындыгында референдум жарыяланганда биз долбоорду ишке ашырып жаткан элек. Бирок ошол жылы биз иштерди бир аз токтотуп турдук. Анткени биз инженердик изилдөө иштерине киришибиз керек болчу. Аянттарды даярдоо. Бирок референдум өткөнү жатты. Жыйынтык белгисиз болчу. Чынын айтсам, мен жыйынтык болгондо 50%дан бир аз ашат деп ойлогом. В лучшем случае будет там чуть больше. Мен да сурайын дегем, анткени сиз АЭСти колдоо боюнча компанияда активдүү катыштыңыз. Жыйынтык ушундай жакшы болот деп үмүттөндүңүз беле? За АЭС в Казахстане. Вот вы рассчитывали на то, что результат будет исключительно положительный? Биз өткөргөн жолугушууларга караганда албетте элди коопсуздук маселеси эң көп тынчсыздандырды. Токтоп калсачы, жарылып кетсечи, түштүк жабылып калсачы жана башка. Мисалы Балхаштагы долбоор тууралуу айтылганда эл айтты: "Силер сууну кайда алмакчысыңар? Балхашты кургатасыңарбы? Ансыз да суу тартыш. Силер эмне кылганы жатасыңар?" деп. Албетте бул суроолордун баары каралды. Мисалы биз карап жаткан 2 блоктуу атомдук станция Балхаштагы жалпы буулануунун болгону 0,3% гана суусун колдонот. Ооба, сиз мисал келтирсеңиз эсте калат, чын эле жакшы салыштырма болду. Демек, атомдук станция жалпы суу балансына чоң таасир бербейт. Анан албетте коопсуздук маселеси бар. Биз бекеринен бул 4 долбоорду тандаган жокпуз. Алар 3-муундагы реакторлор. Бул Фукусима же Чернобыль сыяктуу эски реакторлор эмес. Булар кийинки муун. Коопсуздугу жогору. Бул реакторлор азыр деле иштеп жатат. Ал эми оппоненттер тууралуу эмне дейсиз? Каршы чыккан адамдар жөнүндө. То есть есть... Ар кандай адамдар бар. Кооптонуу түшүнүктүү. Атомдук энергетикадан алыс адамдар. Ал эми бизде андайлар көп. Көпчүлүк десем да болот. Алар албетте чоочулашат. Технология белгисиз. Буга чейин бизде андай болгон эмес дегендей. Бирок чындыгында Кыргызстанда болгонда бул тууралуу көпчүлүк билбейт экен. Было. Вот это тоже мало кто, оказывается, знает.
Сиз өлкөнүн батышындагы станцияны айтып жатасызбы? 351. Ооба, батыштагы БН 350. Бул дүйнө жүзүндөгү биринчи өнөр жайлык тез нейрондор менен иштеген реактор. Муну элге айтсаң ишенбей коюшат. Казакстан дүйнө жүзүнөн алдыда болчу деп. Дагы бир мисал, бизде толук ядролук отун цикли бар. Көпчүлүк ойлойт биз болгону уран казабыз деп. Чындыгында технологиялык өнүгүү болгон. Ошондуктан мен референдум тууралуу ойлонгом. Бир аз кооптонгом. Себеби биз референдумга ушундай атайын адистикти талап кылган маселелерди чыгара албайбыз да. Мисалы, азыр медицинада лапароскопия деген ыкма бар. Эгерде ошол операция ыкмасын референдумга койсок, жыйынтык кандай болоорун алдын ала айтыш кыйын. Ал кезде дарыгерлердин өздөрү да каршы чыгышкан. Кантип көзүң менен көрбөй туруп операция жасалат деп. Кесип салса баары көрүнөт дейт да. А бул жакта тешик жасап, ичинен бирдеме жасап жатат дегендей. Потому что там даже профессионалы врачи были против. Как это так оперировать, не глядя, когда разрежешь, там все видно вроде это, а тут дырки просверлили, и там в животе что-то копается. Демек сиз АЭС маселеси да дал ушундай эле деңгээлде адистикти талап кылат деп ойлойсузбу? Албетте, анткени ар бир технология өзүнүн нюанстары менен келет. Жана ага тиешелүү адистер бар. Биз аларга ишенебиз. Мисалы, дарыгерлерге барганда ишенебиз да. К врачу, когда идем, доверяем мы ему или не доверяем? Референдумдун жыйынтыгына кайтып келсек, сиз күтпөгөн бирок жагымдуу натыйжа болду деп айттыңыз. Приятно, неожиданно. Ооба, күтүлгөндөн жагымдуураак болду. Биз 2018-жылы маркетингдик изилдөөлөрдү баштаганда сөз түштүк Казакстандагы энергия тартыштыгын жабуу тууралуу болчу. Бирок мен үчүн мисалы атомдук энергетика бул жөн гана тартыштыкты жабуу эмес. Бул көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарбай турган энергетика. Азыр климат маселеси абдан курч. Бардык өлкөлөр парник газдарын бөлбөгөн энергияны издеп жатышат. Атомдук энергетика бул ошол көйгөйлөрдү чече ала турган энергия булагы. Это и есть та самая энергетика, которая позволит решить такую задачу. Ал эми сиз кайра жаралуучу энергия булактары жөнүндө эмне дейсиз? Анткени бул багыт да абдан модага айланды. Жана булар да көмүр кычкыл газын бөлбөйт деп айтылат. Ооба, көмүр кычкыл газын бөлбөгөн энергия жөнүндө сөз болгондо биринчи кезекте кайра жаралуучу булактар эске келет. Бирок алардын өзүнүн тармактары бар. КээДе КЖ менен алектенген адамдар атом энергиясын сындашат. Бирок мен аларды түшүнбөйм. Биз такыр башка тармакта иштейбиз. Атом энергетикасы негизинен базалык генерация үчүн колдонулат. Айрым учурларда албетте маневр жасоочу режимде да иштей алат. Мисалы, Францияда жакшы иштейт. Германияда да ошол убакта атомдук станциялар иштеп турганда алар маневрдук режимде иштешкен. Башкача айтканда, атомдук энергияны диспетчерлеп башкарууга болот. Ал эми КЖдеги мындай мүмкүнчүлүк жок. КЖ менен завод куруп, аны туруктуу иштетүү кыйын. Болгону албетте айрым багыттарда колдонсо болот. Азыр суутек өндүрүү темасы чыгып жатат. КЖ аркылуу суутек өндүрөлү деп. Бирок жалпы өнөр жайды өнүктүрүү, индустриализация КЖ менен эле ишке ашпайт. КЖ жаатындагылар чындап эле атом энергетикасын сындашабы? Эмнеге экенин билбейм, бирок дайыма атом энергетикасын күнөөлөшөт. Чындап эле андай каршы коюу барбы? Ооба, каршы коюу алар тараптан бар. Мен дайыма айтам, каршы коюунун кереги жок. Биз бири-бирибизди толуктап иштей алабыз. КЖнын да өзүнүн нышалары бар. Бирок чынчыл эсептесек, КЖ бул кымбат рахат. Азыркы учурда эгер колдонулган бардык ресурстарды эсептесек, бул атомдук станция менен тең чыгымбы? Жок, бул андан да кымбат. Кадр маселеси тууралуу да сүйлөшкүбүз келет. Сиз айттыңыз, азыр Ак-Куюда 1000ден ашуун киши иштеп жатат. Демек, бул тармакта иштей турган адамдар бар экен. Бирок жаш адистер жөнүндө айтсак, биз 7 жылдык пландап жатабыз. Андан кийин станция иштеп баштайт жана аны тейлөө керек болот. Президент да айтты, дагы 2 станция куруу планда бар. Демек, өлкөдө атом энергетикасы өнүгүп жатат. Бул өнүгүү менен кадрлар тарамагы жетишип жатабы? Себеби бул тармакта балким өтө кесипкөй, жогорку билимдүү кадрлар талап кылынат. Насколько поспевает за этим вот именно кадровый потенциал, учитывая, что здесь нужны, наверное, очень профессиональные люди, скорее всего, даже с высшим образованием? Албетте, жогорку билим керек, жана бул атайын жогорку билим болушу зарыл. Эмне деп айталам? Биринчиден, бизде 3 илимий изилдөөчү реактор иштейт жана алар үчүн кадрларды Казакстандын өзүндө даярдашат. Бизде бир нече жогорку окуу жайлар бар. Биринчиден, бул КазГУ, азыркы КазНУ, Алматыдагы улуттук университет. Алар бул тармактын адистерин 60 жылдан бери даярдап келет деп ойлойм. Которые уже, я думаю, лет 60
Бул адистик талап кылынган адистикпи? Жаштар ага кызыгып жатышабы? Туда. Ну, Азыркы убакта техникалык адистиктерге талап албетте төмөндөдү. Буга көп себептер бар. Биринчиден айлык маянанын төмөн деңгээли. Биз энергетика жөнүндө сөз кылганда бул жерде жалпы энергетика тууралуу айтып жатам. Атом энергетикасы эмес. Энергетиктер көп акча алышпайт. Атом энергетикасын өнүктүрүш үчүн бул маселелерди чечүү керек болот. Бул ачык. Сиздин оюңузча бүгүн кесип тандоодо турган жаштарды ядролук энергетик болууга эмне түрткү бере алат? Ядролук адис болууга кеңири мааниде. Ооба, энергетик болууга көбүрөөк. атомная энергетика. Энергетик болууга эгер сөз атом энергетикасы тууралуу болуп жатса, бүгүнкү күндө кандайдыр бир чоң стимулдар бар деп айта алам. Бул көбүнчө энтузиазм менен байланыштуу. Бирок багыт алдыңкы, демек кадрлар боюнча иштер жүрөт. Бул биздин компаниянын түз милдети болсо да, биз бул суроону дайыма көтөрөбүз. Балдарды окутуу эле эмес, аларга татыктуу жумуш орундарын камсыз кылуу да маанилүү. Себеби мен өзүм жакшы билем, атом энергетикасына тиешелүү адистикти бүтүргөн балдар кийин таптакыр башка тармактарда иштеп келишет. Которые подходят для атомной энергетики. А сиз эмне үчүн кетпей калдыңыз? А почему вы не оставили? Билбейм, аралаштырып кеттим окшойт. Сиз атом тармагына өзгөчө, анын Казакстанда өнүгүшүнө аябай күйүп жаткан адамга окшошосуз. Азыр биз бир станция ишке кирсе, жалпы энергетикада 7-8% түзөт деп жатабыз. А сиз өз алдыңызча эмнени каалайт элеңиз? Чындыгында жалпы энергетиканын өнүгүшүнө карап туруп чечим кабыл алышыбыз керек. Биз башка тармактардагы балдар менен сүйлөшүп турабыз. Алар силерге канча атомдук станция керек дешет. Мен мындай дейм. Атомдук станция бул мен же кимдир бирөө каалаган нерсе эмес. Биз жалпы эле Казакстандын энергетикасы кандай өнүгөт? Ошого карап ойлонушубуз керек. Биз эмнеге таянабыз? Бизде көмүр өтө көп. Менимче биз азыр эле көмүрдөн баш тартып, дароо атом энергетикасына өтөбүз дегенге даяр эмеспиз. Бизде уран да, көмүр да бар. Бул биздин ресурстук база, жаңы көмүр технологиялары да бар. Ошондуктан алдыдагы 50-60 жыл ичинде көмүрдөн таптакыр баш тартабыз деп айтуу кыйын. Бул ачык, бирок электр энергиясын өндүрүүнү диверсификация кылуу керек. Идеалдуу шартта, эгер атом энергетикасы 56% түзсө, бул жакшы жыйынтык болмок.